Бул үйдү 3-4 жыл мурун алгам да. Толкунбек деген баладан. Иштеп берип, кутулам депчи возможность берген да мага. Азыр деле эме да. Кутулуп бүтө элекмин. Только иштеп берем, акча бербейм. А башка жактан үй алайын десең, өзүң 3 балаң менен болсо, стройкада иштейм өзүм. Эптеп, орукчан балам бар мына. Анын дарысы аппаратта жатат постоянно. 10 жашта ДЦП. Постоянно аппаратта. Ошого акча таппай атам, мен каяктан үй башка жерден алгангачы. $10,000 эмес, 10,000 сом таба албайсың да азыркы жашоодочу. Жанагы блендер менен эс беребиз, өзү чайнап жей албайт мына. Болот Шабданов 4 жылдан бери бул үйдүн акчасынан кутулам деп тапкан таашыганын баарын төлөп жүргөн. Быйыл чыгынып, сезондо иштеп, карыздан толук кутулуп алсам деген тилеги бар эле. Бирок эми бул үй турган жердин ээси бөлөк болуп чыгып, чейдей балдары менен көчөдө калганы турат. Келип көргүлө, мен бара турган жерим жок. Ата-энем да жок. Бир туугандарым бар каза болуп калган. Мен вообще бара турган жерим жок да. Мен чыкпайм, бул жерден эмне кылсаң дагы. Даже президенттин Сооронбай Шариповичке чейин кайрылганга мен барам да, ушу балам үчүн, өзүмдүн семьямды коргош үчүн. Бишкек четиндеги Гончарная көчөсү 59-да курулган кабат үйдө Болоттун үй бүлөсүндөй дагы ондой жашоочу бар. Алардын баары өп-чап турмуштагы үй бүлөлөр. Эптеп карызга турак жай алып, чекесинен кутулуп жатышкан. Учурда жердин жаңы ээси аларды үйдөн чыгууну талап кылып жатат. Каяка эч жака бара албайм, мен каяка чыгам. Мисалы үчүн 2 балам, мен өзүм бой энем, 2 баланы жалгыз тарбиялап, ошо жалгыз өзүмдүн күчүм менен ушу үйдү алып, өзүм ушу ремонттун баарын өзүм кылгам. Анан мен мисалы үчүн каяка эч жака кете албайм мен. Эми силер эмне болсо деп атасыңар? Кантип чечип берсе деп атасыңар? Бизге ушул азыркы үйдү талашып аткан аял Чынара Турабакунова. Ал негизи жерди алам деп атат, үйдү да алам деп атат окшойт. Биз болсо негизи экөө чечишсе деп атабыз. Жителдерчи чечишсе десек экөө келише албай атат. Анан ортодо биз аябай кыйналып атабыз да. Же иштелбейбиз, же тамак жебейбиз. Келип эле 2 күндүн биринде эле скандал болуп атат да. Бул жашоочуларга батир саткан ишкер Толкунбек Осмоналиев 15 сотыктай участокты 2014-жылы Аида Каленова деген жарандан курулган фундаменти менен $68,000 бир жылда кутулам деп карыз калган. Ишкердин айтымында бул кабат үйдү куруу үчүн $150,000 короткон. 2015-жылы курулуштун 90%ын бүтүрүп, ондой батирдин ар бирин $10-12,000 сатып үлгүргөн. Осмоналиев бул жер камакта экенин жана 2 жаран талашып жатканын билген эмесмин деп ишендирүүдө. Сен күтүп тур, азыр бүтүрө калалы деп ушинтип, анан мурунку ээси, ага саткан ээси утуп алып, азыркы күндө чыккыла, бул менин жерим деп атат. А биз айтып атабыз, биздин үй сиздин жериңиз болсо, анда жериңизди сатыңыз. Мен экинчи жолу алайын, макул эми. Ушу элде үчүн, анткени мен элде чет, элге да сатканбыз. Биз экинчи жолу алалы десек, андан баасына $80,000 наличка деп атат. Биз варианттарды кылалы, квартира берели, машина берели, бизде наличка жок десек, жок, наличка деп. Азыркы бүгүнкү күндө азыр $150,000 деп атат. Кечирип кой, азыр $150,000 болуп калды. 85 $150,000. $150,000 азыр турат да. $150,000 десек азыр ушу сатпайм, $150,000 алсаңар $150,000, жоксо сатпайм. Чыгарып берет деп атат. Осмоналиев айтып жаткан Аида Каленова менен Чынара Турабакунованын жер талашына криминалдагы аралашкан экен. Алгач укук коргоо органдарында иштеген Чынара Турабакунованын жүйөсүн угалы. Анын айтымында 2013-жылы жекешкерлик кылган жарандык никедеги күйөөсү Руслан Матниязовду уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелген Алтынбек Ибраимов менен анын шериги Тынчтык Орозалиев шаардын сыртына алып барып, кыйнап, Гончарная көчөсү 59-да Чынара Турабакунованын кызына катталган жерди Аида Каленовага алып берип койушкан. Турабакунова күйөөсүнүн криминалдан кордук көргөнүн 1 жылдан кийин гана билгенин айтууда. Ошол жактан заставили отдать дом. Ошол жерди. Жерди анан мейли мен ошо үйдү берейин деп кутулат менин күйөөм ошол жерден өлтүрөбүз деп аткан жеринен. Өзүңдү өлтүрөбүз, семьяңды да кырабыз деп аябай угрозалар болот. Анан мен билгенден кийин мен өзүм сотрудник болсом, почему мен ушинтип чорныйлар менин балдарымдын үйүн алып коюш керек? Бул атасынан калган үй да, жетим балдарга 3 кызым ошо жетим калган кыз да. Бул экинчи күйөөмдөн 1 балам бар. Эмне үчүн ушу менин жетим балдарымдыкын алып коюш керек деп мен возмущаться этип анан жазам. Күйөөм жакшы эле айтат, бул чорныйларга эчтеке кыла албайбыз.
баары эле жаап коет, антет мынтет жазбай эле кой десе, мен болбой жазам. Жазгандан кийин 15-жылы камайт жанакы Ибраимов Алтынбек деген анын подельниги Урозалиев Тынчтыкбек дегенди да камашат. Каленованын үстүнөн ошентип жазылат, и началась охота на моего мужа. Тышка чыкса, тыштан сүйрөп кетишет, үйгө кирсе, үйгө келишет, мени канча коркутушту, машинабыздын дөңгөлөктөрүн жарып, антип. Чынара Турбакунованын жазган арызы боюнча сот 2015-жылы башталган. Жараян 2 жылдай созулуп, Бишкек шаардык сотунун чечими менен кылмыш дүйнөсүндө Алтуха деген каймана ат менен таанымал Алтынбек Ибраимов 11, анын шериги Тынчтык Орозалиев 6 жылга кесилет. Ошол кезде милиция Ибраимовдун Крим чөйрөдө положенец деген макамы бар экенин билдирген болчу. Турбакунова бул криминалдык иштердин артында Аида Каленованы турат деп күнөөлөп жатат. Анын айтканына ишенсек, 2013-жылы күйөөсү Руслан Матниязовдун жардамчысына Аида Каленова кайсы бир товар үчүн $28,000 берген. Ошол күнү Матниязовдун кеңсеси каракталып, $28,000 уурдалып кеткен. Аида Каленова менен Руслан Матниязовдун чыры ошол акчаны доолагандан башталган дейт. По пунктам, по закону его решения. Анткени менен Аида Каленова Чынара Турбакунованын дооматтарын четке кагып, өз чындыгын айтып жатат. Аида Каленова ошол жылдары өлкөнүн түштүк аймагына күйүүчү май ташып, ишкердик кылып жүргөн. Өнөктөш ишкерлер аркылуу Руслан Матниязов менен таанышып калат. Каленованын айтымында Руслан Матниязов күйүүчү май алып берем деп $68,500 алып алдап кеткен. Жарым жылдай акчасын доолаган Аида Каленова акыры милицияга арыз жазат. В тот момент позвонил мне Алтынбек. Ошол учурда мага Алтынбек чалды. Ал биздин жалпы таанышыбыз. Мен аны билчүмүн, бирок буга чейин көргөн эмесмин. Алтынбек чалып, Русландын сага төлөп бергенге акчасы жок. Сураныч арызыңды алып койчу, ал сени менен эсептешет деди. Расплатиться он никак не может. Забери, пожалуйста, свои заявления, он с тобой рассчитается. Алтынбек вам звонил, да? Да, Алтынбек позвонил мне. А как раньше вы знали Алтынбек? Алтынбекти ажырашып кеткенибизге 13 жыл болгон мурунку күйөөмдүн досу катары билем. Ал ишкер эмес, эмне менен алектенерин дагы айта албайм. Жыйынтыгында Алтынбек Руслан мүлкүн мага өткөрүп бергиси келип жатканын айтты. Арызымда ал уну суранды. Сказал, что у него есть недвижимость у Руслана, которую он хочет мне передать. Попросил забрать заявление. Ортого Алтынбек Ибраимов кийлигишкенден кийин Аида Каленова милицияга жазган арызын алган. Каленова Гончарная көчөсү 59-дагы фундаменти курулган жерди Руслан Матниязов эч кандай коркутуусу жок эле өткөрүп бергенин жана бул боюнча чыккан соттун чечимдерине нааразы экенин айтып отурат. Мне лишнего не надо было. То есть Руслан мне должен был 68,500, я за 60. Мага ашыкча акчанын кереги жок болчу. Руслан мага $68,500 карыз болчу. Мен $68,500 сатканыма сүйүнмөкмүн. Анан Толкунбек менен ушул суммага сүйлөштүк. Анын акчасы жок болгондуктан 1 жылда төлөп бүтөм деп карыз калды. Менден жерди ошентип алган. Ал чекесинен төлөп жаткыча жарым жылдай өттү. Толкунбек ал жерге бир нерсе тургузуп койду. Ал эми бузулган курулуш эмес, баасы бар мүлк болуп калды. Ошол учурда Руслан менен Чынара эсине келип, кыйноо жолу менен мүлкүбүздү алып алган деп арыз жазууну ойлонушат. Мен эч кандай кыйноо жолу менен алган эмесмин. Муну Матниязовдун Нурмат деген досу тастыктап, алар келип мени үйдөн алып кетип, баары өз каалоосу менен болгонун айтып жатат. Ал жактан башка кишилер болгон эмес. Эту недвижимость. Вот так и было. Ал эми айтылып жаткан Руслан Матниязовго алдамчылык боюнча 3 кылмышы козголгон экен. Чынара Турбакунова жарандык никедеги күйөөсү коопсуздугунан улам өлкөдөн чыгып кеткен жана кылмыш иштер негизсиз козголгон дейт. Ошентип Чынара Турбакунова Аида Каленова жерди мыйзам салган деп сотко кайрылып утуп алды. Ал эми талаштуу жерди Осмоналиевге сатып ийген Каленова акчасын кайра кайтарып бере элек. Ал ортодо ээ болууга укуктуу бардык документтерин колуна алган Чынара Турбакунова ал жерде курулган үйдүн жашоочуларынан баатирлерди бошотууну талап кылып жатат. Ал кишилерге эмне деп айтам? Мен ал кишилерди сатып алып атканда канча жолу айттым, албагыла деп айттым. Ошого карабастан Толкунбек ишенип сатып алышты. Менден бир тыйын алган жок. Бир тыйын алган жокмун мен аларга. Мен аларды сатып ал деген жокмун. Толкунбектен алышсын акчасын, ошентип жооп берем. Аларды Толкунбек алдады. Толкунбек алдап сатып ийди. Мына ушуга чейин өзлөрү айтып атат, ушуга чейин бизди алдап келди дейт. Өзлөрү айтып атат да. Мына бүтөт, ана бүтөт, мына жасап берем. Силер акчаңарды бере бергиле, силер акчаңарды полностью утулуп берсеңер, мен бул документти жасап берем деп айтты дейт. А үй уже 16-жылдан бери сносто турат.
Последний акчаларын мына ушул жылы алып атат. Толкунбек дагы эле алып атат. Баарын билип туруп дагы эле алып атат. Он мошенник. А что я скажу? Он мошенник. Айтоор ар ким өз чындыгын айтып, жүйөсүн келтирүүдө. Эмне болгон күндө дагы криминал карыз доолашкан ишкерлердин айынан ондой үй бүлө кишинин кирин соруп, жылдап иштеп жүрүп, алган баатиринен айрылганы турат. Алардын тагдыры, маселеси кандай чечилет деген суроо ачык бойдон калууда.